кыргыздар караганда тажиктер 2-3 эсе көп болгон да. Нуртилек Азамов 3 апрель күнү досунун үйүнө дубал куруу үчүн ашарга барып, тажик жарандарынын таш аткылоосунан башы жарылган. Жараатынан улам окуя кандай болгонун да толук эстей албайт. Тажик жарандары кыргыздардын дубал куруусуна каршы болгон үчүн ушул окуя чыга келген дейт. Досум ашарга чакырган үйгөчү, үйүнүн дубалын тоскондо ошого барганбыз. Биз дубалды куру баштаганда эле кийин тажиктер дубалды пайдалуу бузуп атканда, андан кийин эле таш уруш башталган. Таш башталганда эле бир 2-3 мүнөттөн кийин эле башыма таш тийген да. Ошол андан кийин Самарканддагы больницага барганмын. Самаркандден бул жака алып келишти. Ошол кантип эмне болгонун түшүнбөй калдым. Нуртилек менен кошо ооруканага дагы 2 айылдашы жараат алып келген. Бирөөсү тиешелүү медициналык жардамдарды алып ооруканага жатуудан баш тарткан. Учурда бейтаптардын абалы туруктуу экенин, өз убагында дары-дармектери берилип жатканын дарыгерлер айтышты. Кыргыз-тажик чыр-чатагынан бизге 3 адам кайрылган. Анын экөөсү азыркы кезде травматология бөлүмүндө дарыланууда. Анын бирөөсү өзүнүн калоосу менен үйгө жиберилди. Азыркы мезгилде экөөсүнүн абалы туруктуу. Тийиштүү болгон дары-дармектерди ооруканада бар, ооруканадан тийиштүү дары-дармектерди алып жатат. Эки тараптуу таш атышуудан кыргыз жаранынын турак жайы да зыянга учураган. Чатырлары жана терезелери тийген таштан талкаланып, жараксыз абалда турат. Үйдүн ичинде 4 жашар баласы менен болгон Бурлай Таштанова балдары катуу коркуп калышканын айтат. Үйдөн коопсуз жайга араңкы ачып чыктык дейт. Таштар дөңнүн башына таштар каттып келди да. Анан каттып келгенден кийин төртөөнү ээрчип анан чыгып кеттим мен. Каттуу тийди таштар. 4 бал. Анан таштар майка туруп алып, уяз сөздөрү айтып, сөгүнүп, балдарыма таш урат. Бете жашоо болбой калды. Үйүбүздө уктай албасак түндөсү мана дөңгө чыгып алып, хүрө деп тажиктер бакырып, түндө туруп кетебиз коркконубуздан биз. Жаш балдар бар, жаш кыздар бар, бул кандай жашоо бул? Бизге жер таап берип көчүрөбү, же тажиктен границабызды бөлүп берсиндер. Ошо жумшак креслодо отургандар бөлүп берсин биздин границабызды. Баткен облусунун башчысы чыр-чатактын айынан болгон материалдык зыяндарды эки тараптан түзүлгөн комиссия иликтеп жатканын билдирди. Азырынча зыяндын көлөмү аныктала элек. Чек ара жаңжалы боюнча да сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жатканын айтууда. Мына үйлөрдүн айнеги сынган жерлер бар, машинанын айнеги жаң бар. Олорду азыр эки тараптуу болуп, азыр мен биздин районун акими Салиховго, Баткен районунун акими менен Исвара районунун акими келип, азыр комиссиялар түзүлүп оларды карашып жатат. Баткен району менен Тажикстандын Исвара районунун акимдеринин ортосундагы жолугушууда эки тарап тең бир пикирге келе алышпагандыгын жергиликтүү тургундар билдиришти. Качан гана чек ара толук чечилмейинче мындай жаңжалдар чыга берет. Андыктан тактоо иштерин тездетүү зарыл дешет Үчтөбө айылынын тургундары. Облустук бийлик болсо баары турукташып калганын билдирүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.